Москвада мыкаачылык менен өлтүрүлгөн эки дос өзгөндөн барышкан. Москва шаарында жансыз денеси табылган эки адам Өзгөн районунун Куршап айыл аймагынын тургундары болуп чыкты. Алар мыкаачылык менен өлтүрүлгөн. Маркумдун туугандары 2017 жылдын 28 декабрынан бери издеп жаткан болчу. Маркумдун өздүгү аныкталып, биринчиси 1981 жылы туулган, экинчиси анын досу экендиги маалым болду. Туугандардын айтымында маркумдун бири уулуна операция жасатууга каражат табуу үчүн Москва шаарына окуядан 1 ай мурун барган. Анын артында эки уулу калды. Учурда эки адамдын денесин Кыргызстанга алып келүү үчүн мекендештер каражат чогултуп баштады. Буга чейин социалдык тармактар аркылуу Москва дарыясынан мыкаачылык менен өлтүрүлгөн эки адамдын денеси табылгандыгы жарыяланган. Аларды балыкчылар 30 декабрь күнү табышкан. Кийинчерээк Акипресс агенттигине булактар Москва шаарында өлтүрүлгөн кыргызстандыктар Улан Токтосуновдун Кайман аты сакал уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөсү болгондугун билдиришти. Аталган факт боюнча Москва облусунун тергөө комитети Россия Федерациясынын кылмыш жаза кодексинин 105-беренеси негизинде кылмыш ишин козгоду. Тергөө иш-чаралары улантылып жатат.